Адам бардык жаныбарларга, асман канаттууларына, талаа айванаттарына ат койду. Бирок ага ылайык жардамчы табылбады. Ошондо Кудай Теңир адамды катуу уйкуга салды. Ал уктап калганда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Ошентип Кудай Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди: "Бул менин сөөгүмдөн чыккан сөök, этимден чыккан эт. Ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды." Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес. 3-бап. Кудай Теңир жараткан бардык талаа айванаттардын ичинен жылаан эң куу болгон. Ал аялдан: "Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле?" деп сурады. Аял жылаанга мындай деп жооп берди: "Дарактардын жемиштеринен жесек болот. Бирок Кудай өлүп калбашыңар үчүн бейиштин ортосундагы дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле" деген. Ошондо жылаан аялга: "Жок, өлбөйсүңөр. Бирок силер алардан ооз тийген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды Кудай билет" деди. Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Ал билим бергендиктен аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди, анан күйөөсүнө да берди. Ал да жеди. Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти да, анжир жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө алжапкыч жасап алышты. Күн салкын болуп турганда бактын ичинде басып жүргөн Кудай Теңирдин үнүн угуп, адам менен аялы Кудай Теңирдин жүзүнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты. Ошондо Кудай Теңир адамды: "Сен кайдасың?" деп чакырды. Адам: "Бактан сенин үнүңдү угуп, коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым" деди. Кудай андан: "Сенин жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?" деп сурады. Ошондо адам: "Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим" деп жооп берди. Анан Кудай Теңир аялдан: "Бул эмне кылганың?" деп сурады. "Мени жылаан азгырды, ошондуктан мен жедим" деп жооп берди аял. Ошондо Кудай Теңир жылаанга мындай деди: "Ушуну кылганың үчүн бардык жаныбарлардын, талаадагы бардык айванаттардын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң. Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коем. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың." Аялга болсо мындай деди: "Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм, балдарыңды ооруп төрөйсүң, күйөөңө тартылып турасың, ал сага үстөмдүк кылат." Адамга болсо мындай деди: "Аялыңды угуп, андан жебе деп, мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн сен үчүн жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың. Жер сен үчүн тикенек, отоо чөп өстүрүп чыгарат. Талаа өсүмдүктөрү менен азыктанасың. Өзүң алынган жерге кайра барганыңча, маңдай териң менен нан таап жейсиң. Анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың." Адам өзүнүн аялдын атын Обо койду, анткени ал жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды. Кудай Теңир адамга жана анын аялына териден кийим жасап кийгизди.